bir үйгө конокко барып калдыңыз же бир адам сизди тамакка чакырды же белек берип атат. Эми ал адамдан сиз адал арамы тууралуу сурай турган болсоңуз, эки түрлүү адам болот. Бирөөсү ачуусу келет, бирөөсүнүн ачуусу келбейт. Бирөөсү көтөрө алат, бирөөсү көтөрө албайт деген маселе жатат. Эми ал ачуусу келе тургандай деңгээлде болсо, анда сурабайбыз. Ал жагы дагы бар. Шек күмөн болуп турат, бирок анык эмес, так жок, аламат жок, белги жок. Ал дагы ачууланат азыр сен мени эмне ким деп эсептеп атасың деп. Анда эмне кылат? Анда сурабайт. Бирок эгер ал сураш милдет эмес ушундай учурда. Эгер ал ачууланбаса, түшүнө турган адам болсо, анда сурап койгону дурус, Албетте акчасынын жарымысынан көбү же көпчүлүгү арам деп калганда, анда милдет болуп калат сураш. Бирок аз маз арам аралашып кетти десе, ушул маселеде эмне кылабыз? Ачуусу келет, келбейт дегенди карайбыз. Эгер акчасынын көбү арам аралашып кетти десе, анда ал адамдын ачууланганын деле карабайбыз биз. Чыктыбы, Кийинкиси. Фалахан ясала махмастараба лианнахум ла ягдабуна мин суалихи валиан алейхи ан ясала лиуаллимахум тарикал халал. Балки кээ сурап да коюш керек деген дагы учуру болот дейт. Кээ бирде акыбалды карап туруп эмне кылабыз? Дайыма эле бирдей кете бербейт. Ал адамга адалга көндүрүш үчүн кээ бирде сураш да керек болуп калат дейт. Булар менден сурап, таза мени уят кылып, менин үйүмө конокко келбей, белек кабыл албай коет турбайбы? Мен тамамын тазалашым керек турбайбы дегенге түрткү болуш үчүн кээ бирде сураш да керек болуп калат дейт. Валидалик ошон үчүн Абу Бакр Сыддык эмне кылды? Өзүнүн жанагы кызматчы баласынан сурады. Каяктагы бул сүт деди. Умар ибн ал-Хаттаб дагы жалпы мусулмандардын казынасында тиешелүү болгон төөнүн сүтү эмеспи деп сурады. Эмне болсун? Сабак болушу. Абу Хурайра радhiyallahu анхунун алдына да көп акча алып келишкенде, ушунун баары тазабы деп сураган дейт да. Ушунун баардыгы адалбы, тазабы деп сураган дейт. Мындан эмне деген сабак алабыз? Балки ушул биз сурабай калган себептен биздин элде эмне болуп атат? Азыр баары бир болуп калган себептен элдин баары кредит ала берет, алдай берет, урдай берет, жей берет. Эч ким сурабайт. Молдокелердин, коррупционерлердин курбанчылыгын этин жеп атса анан кийин башкалар эмне кылат анан? Даватка эптеп эле кандай таза акча эмеспи карабай эптеп даватка чыгарыш керек болуп атса, мейли күмөндө акча болсо дагы чыгарып жиберели. Чыгарды деген атка калып калалы. Галочка коюп коелу. Көбүрөөк чыкты болуп атса, конечно, анан кандай жыйынтык болмок эле. Келип туруп баягы эле тас кейпине чөт да кайра деген сөз.